Бүгүнкү күндө түндүк-түштүк альтернативдик жолунун Гөгар ташуусу аркылуу өтүүчү туннелдин курулушу кызуу жүрүп жатат. Кыргызстан боюнча эң ириделип деңиз деңгээлинен 2500 метр бийиктикте салынып жаткан объектинин 2991 метринде иштер бүткөрүлдү. Быйыл ошол продленияыбыз бүткөнгө убактыбыз аз калды да. Кышы менен иштеп, бул кичинекей штольняда азыр проходко жүрүп атат. Күнүнө ар жак бетинен 3 метр, суткасына да. Күнүнө эмес. Штольняда 3 метр, туннелде болсо күнүнө 1 метрден. Эки жактан 2 метр да ошондо. Туннелди куруу боюнча иштер бир учурда эки тарабынан жүрүүдө. Бир тарабы түштүктөн, экинчиси түндүктөн тешилүүдө. Туннелдин узундугу 3800 метр, туурасы 10 метр, бийиктиги 8,5 метр. Негизги туннель менен катар эле капталында сервистик туннель курулууда. Ал чукул кырдаалдарда жана кызмат көрсөтүүдө колдонулат. Бул жолду куруунун эң көп каражат сарпталуучу бөлүгү болуп эсептелет. Анан чоң туннелден 900 метри калды, ортосунда бүт элек. Кошумча туннель болсо 200 метр калды. Буюрса азыр жазга чейин, жазында февраль айынын же март айындарына барып калат го. Кошумча туннелибизди казып бүтүп алсак, ошого жараша чоң туннелди технологиясын өзгөртүп туруп, аны да бат бүтүрүүгө аракет кылат элек. Жакында эле мамлекет башчысы Садыр Жапаров Жалал Абад облустунда болгон жумушчу сапарын алкагында түндүк-түштүк альтернативдик жолунун курулушуна жүрүшү менен таанышты. Негизинен дал ушул Гөгар ташуусу аркылуу өтүүчү туннелди куруу иштерин көрүп чыкты. Азыркы тапта эл аралык донорлордун каржылоосу менен түндүк-түштүк альтернативдик жолун куруу иштеринин 3-чү фазасы кызуу жүрүп жатат. Кочкордон баштап Кызыл Жылдыз айылына чейинки тилкелер салынууда. Эл аралык маанидеги жолду куруунун биринчи этабында жол тилкелер толугу менен бүткөрүлсө, ушул жылдын 10 ноябрында жалпы узундугу 433 чакырымдык эң татаал делген экинчи фазасы ишке берилген. Бул жолдо 2 эстакадалык көпүрө курулуп, алардын биринин узундугу 1076 метр болсо, экинчиси 396 метрде түзөт. Быйылкы ошол курулуш сезонунда экинчи тилкесине тендер өткөрүлүп, жаңы компания келген, China Railway номер 5 деген номер 5 деген компания тандалып, быйыл жумуштарды, даярдык жумуштарын аткарып атышат. Азыр болсо ошол эркин баш кууганды участогун кароо, кышкы кароо жумуштарын аткарып атышат. Жазында болсо бул тилкеде дагы толук бойдон курулуш жумуштары башталат. Президент Садыр Жапаров транспорт министрлигине түндүк-түштүк альтернативдик авто жолун куруу долбоорунун аткарылышын көзөмөлдөөнү тапшырды. Ал бардык заманбап стандарттарга жана эл аралык талаптарга жооп бериши керек деген тапшырманы койду. Президентибиз барганда жергиликтүү бийликтер менен сүйлөшүп, элдер менен кеңешип, анан тапшырма берди. Ошол тилкени башка маршрут менен ишке ашырууну жөнүндө бир тапшырма берди. Азыр ал жеринде эме Сафаровка барпы деп айтылат, ал тилкеси ошол жерге азыр долбоорлоо институтка тапшырма берилди. Алар изилдөө жумуштарын аткарып, көрүп кандай варианты колдонгонго болот, салыштырма жумуштарын аткарып, тез арада транспорт министрлигине өзүнүн эмелерин бериш керек да, долбоорлорун. Эске сала кетсек, жолдун курулушу 2015-жылы башталган. Ага $850 миллион коротулат. Биринчи, экинчи фаза Кытайдын Эксим банкы тарабынан ишке ашырылды. Үчүнчүсүн Азия өнүктүрүү, Ислам өнүктүрүү банктары каржылап жатат. Жолду 2023-жылы колдонууга берүү пландалууда. Рахат Кыдыр Токтоева, Жанадель Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.